Мектептердеги медициналык тейлөө кызматын жакшыртуу боюнча ишке ашып жаткан долбоорлордун ийгилик жыйынтыгы Бишкекте талкууланды. Ага саламаттыкты сактоо, билим берүү министрлигинин кызматкерлери жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Тегерек столдо мектептерде медициналык тейлөөнү кантип жакшыртуу зарыл, ага ылайыктуу иштелип чыккан программа кандай болушу керек деген маселе талкууланды. Ошондой эле медициналык кызматкерлер кандай даярдыктан өтүшү керектиги тууралуу пикирлер айтылды. Долбоор бир 3 багытта болуп атат. Биринчиси ошол жанагы медициналык кабинеттерди нормасы кандай болуш керек, канча окуучу болсо ошого ылайыктуу канча медработник болуш керек. Ошол расчеттор болуп атат. Бүгүнчө президентибиздин жобосу бар. Кабыл алынган ушу школьный медицинаны өстүрүш керек деген. Ошол жобонун негизинде бул ойлойм биринчи тепкичтеп ошол жобону ишке ашыруу үчүн. Ошон үчүн бүгүн азыр министерство биздин саламаттык сактоо уюмунун кызматкерлери барып отуруп ушул жерде төгөрөк стол өткүзүп атат.